Негізінен Қырғызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон чек ара маселеси бул 2002 жылдан бери жумуш жүрүп тактоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, негизги чек аранын узундугунан 54 чакырым жазылып бекитилген. Калган чек ара аймагы бул баягы элдер көп жашаган жерлерде жайгашкан. Ошондуктан азыркы мезгилде ошол багытта кыйынчылыктар болуп атат. Айтып кетсек, бир 3-4 ушул чек ара жазуу иштери жүргөн негизде ушул союз мезгилинде. Анан төртөө тең ар кандай багытта, ар кандай түрдө жазылган. Ошондуктан мындай эки делегациянын ортосунда ошол укуктук негиздер тандоо иштери жөнүндө мындай ар кандай пикирлер болуп атат. Азыркы күндө ушул биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович бул маселеге катуу көңүл буруп, Тажикстан президенти менен сүйлөшүп, азыркы күндө жолугушуулар уюштурулуп атат. Азыр жакында эле биз Исфара шаарында 3 күндүк иш-чараны өткөрүп келдик. Негизинен биринчи эле маселе тажик тарап көтөрүп аткан бул ушул укуктук негиздерди белгилей алайлы деген маселени коюп атат. Албетте бул жерде дагы ар кандай ой пикирлер айтып атат. Биз өзүбүз позициябызды айтып атабыз, алар өзүнүн позициясын айтып атат. Бүгүнкү күндө пикирлерди жакындатып, ушу бир пикирге келиш маселелери болуп атат. Мен ойлойм, эми бул жаатта жумушту биз активдештирүүгө аракет кылабыз, бирок эми сиздер билгендей бул экинчи тараптан дагы көз каранды. Экинчи маселе ушу бизде Баткен району менен Исфара районунун ортосунда бир топ жерлерибиз мындай аябай аралашып кеткен жерлер бар, шахматтык жерлер болуп кеткен жерлер бар. Бул жерлерде алмашуу маселесин көтөрүп кылбасак, ал жерлерди тегиздеш абдан оор. Себеби чек ара деген бир линияда болуш керек. Ошол маселени дагы биз көтөргөнбүз. Азыркы күндө тажиктер тараптан дагы биз ушул маселе ушундай болуш керек, алмашуулар болуш керек деген мындай макулдугуну угуп атабыз. Азыр эми ошол макулдашабыз деген чек ара тилкелеринде тийиштүү мындай изилдөө иштерине, тийиштүү эл менен учурашып, элдин пикирин угуу иштери, ушундай талкуу иштери жүрүп атат. Анан мен дагы кече барып 3 чек ара тилкесиндеги элдер менен учурашып келдим. Эми мындай да чек ара маселесин чечүү бул эки тараптуу маселе да. Мисалы үчүн мына биз өзүбүзчө эле кыргыз тарап барып туруп мындай чек ара мындай болуп кетти, мындай чечип койсок, наркы тарап бизге макул эмес болуп калат да. Албетте бул жерде баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, биз тажик тарап менен иштешибиз керек. Тажик тарап дагы ошол биз берген сунуштарга макул болуп, олар берген сунуштарга биз макул болуп, бир пикирге келип, ошол чек ара сызыга кол койгонубузда гана чек ара чечилди деп айтсак болот да. Ошондуктан бул жерде эки мамлекеттин мындай айтканда аракети керек да. Эки мамлекеттин ушу чек араны чечебиз деген ниети керек. Мен ойлойм ошондой болот. Биз тарапты сурасаңар, мына биз азыркы күндө эле мына бир жума иштеп кеттик чек ара аймагындачы. Биз даярбыз. Күнү түнү келип иштеге десе, биз бул чек арада иштегенге даярбыз. Ал эми кийинки суроо, күч органдарын көзөмөл. Бул негизинен биз аткезчилик боюнча да катуу иш-чаралар көрүп атабыз. Өзгөчө мына күйүүчү майлар боюнча, башка товарлар ташуу боюнча да бизде абдан мына биздин түштүк тарапта да, биздин түндүк тарапта да катуу иштер жүргүзүп атабыз. Азыркы мезгилде ушулар тараптан дагы ошондой мындай аракеттер болушу мүмкүн. Мен бул маселени көп деле изилдеген жокмун, бирок мына чыгып сөз сүйлөгөн кишилер ал жөнүндө айтып атат. Бул баягы разах кетсин деген немени, мындай кыймылды бир бөлүгүнө контрабандисттер неме кылып атат, каржылап атат деген ойду мына жергиликтүү адамдар бүгүнкү күндө айтышып атат. Жеңиш Барбекович, айтсаңыз, мисалы коомчулукта ар кандай сөз тарататышпайбы? Эми чынбы, жалганбы, аны факты менен көрсөтүш керек албетте. Разаковдун өзүнүн контрабандасы өтүп жатат. Ал өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп ушул чек араны кечеңдетип атат деген да суроолор айтылып атат да. Эми бул баягы сиз айткан
фейктер дейбизби же башкалар дейбизби ушул сыяктуу эле нерсе. Эгер ондай болгондо мына биздин укук коргоо органдарында маалыматы болот эле, элде маалымат болот эле негизичи. Мына чек ара элге барып сурап көргүлө. Эгер кандайдыр бир жерде ушу Разаковдун ушу жүгү өтүп атат деген болсо, аны биз карап көрөлү. А так биз андай нерсе менен мына губернатор болуп туруп биз андай нерсе менен алектенген жокпуз.